Assalamu alaikum ардактуу достор. Көптөгөн суроолор боюнча кайрадан Алипе суроо жооп долбоору назарыңыздарда. Жаңы сезон, жаңы каармандар, ошондой эле жаңы суроолор. Эгерде сиздер даяр болсоңуздар, көпкө күттүрбөй биз баштамакчыбыз. Жатыш жөндөмөсү кандай суроолорго жооп берет? Эмнеге, эмнени, эмнеден, эмнени, кимдин, эмненин, Эмне кылып, эмне кылып жатат, эмне кылган тат? эмне кылган тат. Кайсыл жакка барат? Кайсыл жакка барат, кай жактан. Сиздерчи? Эмне кайсыл жактан, тигил жактан. Тигил жактан, бул жактан, ал жактан. Ал жактан. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Болду окшойт. Мен деле коштум. Дагы бир жолуңар, тоюңар кут болсун. Мен деле коштум. Ким эмне? Ким эмне дагы? Ал, Бул. тиги, сен, мен деген. Сиздерчи? Билбейт экен. Жатыш жөндөмөсү билбейм. Билбейм. Жомондо билбейм. Чыгыш жөндөмөсү. Чыгыш жөндөмөсүнө жооп берет. Чыгышкы. Та, да, ошол. Де. Сиздерчи? Ушул. Де. Кошуласың? Жатыш. Кимден, неден? Жатыш жөндөмөсү. Дан. Дин болуп жооп берет. Сиздерчи? Даң. Дэң. Кайча. Улуу жибек жолу эмне себептен токтоп калган? Улуу жибек жолу биринчиден Кытайдан баштап ошол товарлар келчү, көп мамлекеттерден. Улуу жибек жолу Кыргызстандан өтчү ошо. Анан өтүп жатып эле ошойдон товарлар өтпөй калыппы. Ошондой. Границаны жаап салдыбы ошо? Ошо границаны жаап салган окшойт. Ал Дордой, Мадина, Джунхайларга келчү негизи. Ошол жака товарларды көп ташып келчү. Меники деле ушундай эле. Биздики деле. Эме болуп токтоп калган жана биздин көчмөндөр дегенде. Мен оюмча ошондой эле го дейм. Көчмөндөр оюну. Билбейм. Ошо болуп көрүнүстү. Билбейм. Техниканы өнүгүп кетиш менен. Ошол. Башка азыр деле. Завод, фабрикалар. Завод, фабрикалар азыркы байланыштын күчөп кетиши менен самолеттор учуп кетти уже. Кербен жолдун кереги жок болуп калды. Ушуну айтканга кошулам мен да. Токтой эле го. Дагы эле жүрүп атат азыр деле. Анын бир жолу келип Дордойдон такалат. Ооба. Жибек жолу да. Ооба. Мадина, Дордой. Ооба. Ремонт болот ошо. Ремонт болуп атат же кээ бир жолдун бир бөлүктөрүндө оңдоп түзөө иштери жүрүп атат, оңдоп түзөө иштери бүткөндөн кийин кайра уланат, Уланат, түзөлүп бүткөндөн кийин кайра уланат, жолдор бүткөндөн кийин. Сиздерчи? Биздин айыстар ошондой го. Оңдоп калат. Улуу жибек жолу ушунун токтоп калышына менин оюмча эми убагында нелер машина жок болгон, төөлөр болгон.
ошон үчүн азыркы заманда машиналар көбөйүп кеткен үчүн токтоп калган чыгар деп ойлойм. Үч эмчек айылы каякта жайгашкан? Үчемчек айылы деген Үшемчек айылы Таласта жайгашкан. Кайсы районунда? Бакаята Кривка. Биздин деле оюбуз ошо. ошол жакта Кировка. Талас болуш керек. Талас. Мен Талас. Таласта? Ошо билбейт экен бирок. Божомолдоп көрүңүздөр. Божомолмо Кыргызстанда жайгашканда. Ошо Кыргызстандын кайсы областында? Чүйгө дейм. Жалал Абадта жайгашты. Жалал Абадтын базар Районда ошондой. Токтоо жак, ой, Жалал Абадта да? Менин оюмча деле токтоо. Ош областынын Ош областынын кайсы районунда? Кара Суу айылы. Кара Суу районунда. Сиздин оюңузча? Ошондой болот, ошондой. Чемчек айылы. Чемчек. Madam. Билбейбиз. Onu bilmiyorum. Уккан эмес. Төөнүн баласы кандай аталат? Тön баласы. Тайлак. Тайлак. Төн баласы. Жок, атпайм. Ушундай эле турат. Тön баласы жок. Неге таппай калдым? Издеп көрүңүздөр да балким табылып калаттыр. Силер билесиңерби? Ага. Төнүн баласы эмне болот? Төнүн баласы. Төн баласы. Унутуп калдым. Төшкө же төнек, төбек. Верблюжонок да, верблюжонок. Бото. Бото. Билбейт экенмин. Тайлак билем, мен тайлак билем эле. Калемдин курамында эмне бар? Йод. Аха, йод дагы. Курамында чернила. Чернила. Дагы эмнелер бар? Сыя. Сыя. Дагы. Боёк. Пластик. Пластилиндин кандайдыр бир проценти анда курамында бар. Бошлабыз биз деле. Ошондон менен. Запасы бар. Запасы бар дагы. Учунда шарик темири бар. Шариги бар. Пластмасс тышы катталган пластмасс менен. Крышкалары бар, асты үстү деген резинка. Кооздолуп жазылат, э? Кооздолуп эмес, мындай өзүң кооздоп жазасың. Чында мындай эле. Сыя? Дагы. Сыя бар. Сыядан башка дагы эмне бар? О, краска бар да. Болду. Көмүр бар. Башка жыгач бар да. Жыгач анын ичинде көмүр болот, анан резинкасы болот да. Өчүргүч. Сиздин оюңузча? Ошол дарактан жасалат да. Калем дарактан жасалат, э? Сыя. Сыя дагы. Сыя запас. Запас. Урушкан сырты деп коеюн. Пластмасса. Сыр бар да. Анда эмне кара эмне деп койчу, кара бирдеңеси бар да.
Kalem kuramında siyah var. Siyah var dağı. Dağım. Boyok var. Boyaq var. Olur şöyle. Boyaq var da. Oldu. Ошелде. Elестетиңиздер, эки өрттөнүп жатат. Бирөөсүндө байлар жашайт, бирөөсүндө кедейлер жашайт. Майы кызматкерлери эң биринчи кайсыл үйдө өчүрөт? Экөөнү тең. Байлардын үйүн. Биринчи эле бирөөсүн алар бирөө эле келген да. Биринчи бир үйдө өчүрүш керек, анан экинчисин. Байлардын үйүнө өчүрөт. Кедейлердики эмнеге өчүрсө болбойбу? Анткени байлар акча төлөп коет да. Көбүрөөк кедейлер төлөй албай калышы мүмкүн да. Алар келгенде эле байлар сразу акча менен тосуп чыгат, мына акчам бар, менин үйүмдө өчүр деп. Ооба, ошентип алып чыгат. Ошо байлардын эмесин өчүрөт үйүн. Акчасын берген. Байдыкын өчүрөт го дейм. Эмне себептен? Анткени алар байда акча менен чечип коюшат. Кедейлердики өрттөнүп кете берет. Менин деле ошондой. Экөөнү тең жетиш керек, жоксо Өчүрбөй эле кинде. Кедейинкинде. кедейдикине байлар өздөрү суу тартырып деле өчүрүп алат, Ясное дело жат. Кимисине биринчи жетишсе да. Ошо байдыкынбы же кедейлердикими? Эми чалганга жараша да алчы. Демек байлардыкы, кедейлердики чалганга инициасы жок. Ооба. Мисалы кошунасы чалса ошого деле келип калышы мүмкүн. Анын варианты көп да. Милиция кызматкерлери өрттү өчүрбөйт. Чалып, жооп, өрт өчүргүчтөргө чалып жардам сурайт. Мындай эле карап. Майы кызматкери пожарный эмес алар. Алар эмне Башкача эмелер, маселелер кызматы башка да. Байдыкыны. Сиз негизчи? Акчасы көп да күйүп кетпесин деп. Кедейдик жок. Бул жерде акча чечип атат, бүт баарын. Bilmeyiz yani. Ошолордон сурап көрүш керек да. Кайдысын биринчи өчүрөсүң? Май кызматкерлери биринчи байын өчүрүшү мүмкүн. Себеби алар акчаны көп берет. Кедейлерди экинчи жолушта чыгар менин оюмча. Если чыныгы май кызматкери болсо, биринчи кедейди өчүрүп туруп, анан байды өчүрүш керек деген ойдомун. Эгерде досуңуздун чачы майланышып калса, аны таарынтпастан сылык сыпайы башыңды жууп ал деп кантип түшүндүрсө болот? Доске башың көптөн бери жүүлексиң. Жүрү душка кирип чыкпай эле көрдү. Экөөз. Байке уялбайсың, жаап колач, бесстыжий. Менин оюмча доске жүрүү көлгө түшүп келбейли, же болбосо баняга барып келбейли, же саунага барып келбейли. Саунага, Саунага барып келбейли. Сиз негиче? Мен айтмакмын, жүрү досум чачыңды жууп келели деп. Чачыңды жаңы эле алдырыпсың, ошону майлап неме жууп келели. Жаман көрбө турат үчүн деп. Ошо болду. Ошентиш керек. Ватак ачкан жандар эле башын, чачын, чолкасын буруп коюш керек. Ода качкан жанынан чачын буруп койсоң өзү түшүнүп алат, башым жуушум керек экен деп. Өзүнөн зависит этет дегендей, өзү кандай чечимге келет. Ошон. Сиз негизче? Айтыш керек эле дейм го. Айтыш керек, чачым жолуп калыптыр деп эле. Тарынып калсачы ошону бир аз бурмалап айтыш керек. Тарынып калса, тарынма дейт элек. Жүр башыбызды жууп келели, баняга барып келели. Көптөн бери баш жууп элек болчу деп. Парикмахерскийге барып келели деп. Чач тарашка барып келели деп. Предложение кылып. Жаңы шампунь алган элем ошону текшерип келели деп. Ошентсе болот. Айтпайм го дейм. Көңүлүн ортпастан. Айтыш керек, чачы майланышып жүрөт.
Кандай десем, башка вариант. Шампунь алып берип, белек берип. Ошондой кылса болот, бирок жакшы. Намекать этип. Ооба. Ошондо да түшүнбөсө гирсамын берип. Кирсамга жууганга болбойт го дейм негизи. Айранга жууса болот, айран берсе болот. Айран берсең түшүнбөй калат да. Шампунь берсең жакшы түшүнөт го дейм. Сиздин ойуңуз? Менин оюмча мындай душуңар жакшы эле иштейби, тияк квартираңар жакшыбы деп сурамакмын. Душуңарда ысык суу барбы? Ошондой аяк бияктан сурайт элем да. Доска чачың ичинде болуп калыптыр ошондо. Сиздин оюңузча? Ошондой эле. Могул шапканы кийип алчы досум деп. Шапканы болсо берип койсуң, могу кийип алчы досум деп. Баш жууш керек болот. Баш жууш керек болуп атат. Сабын берип тур, суу куюп бер. Эми Шампунь берип тур, же айран берип тур. Суу даярдап берейин, башыңды жууп алчы дейм. Бүгүн кечинде бир жака бармакпыз, башың жууп алды. Ошентип эле айт. баян чогуу эле. Эми просто эми досум башымды жууп ал демекмин. Түз эле, тарынып калсачы. Если таарынып калса айтам да. Баары айтып калат го, дос сүйдүрүп айтат, душман күйдүрүп айтат дегендей. Мен сенин досуммун, ачык эле айткан жакшы деп. Бетине эле айтмак. Сиз кантип айтмаксыз? Досум башын жылтырап калтыр го дейт элем мен болгондо. Майлашып калганда баш жылтырап калат. Термометр деген эмне? Термометр деген температураны текшерет. Ошо температураны текшерет. Температураны текшерет. Термометр деген термометр жер өлчөгүч эмес. Термометр деген өлчөөчү Эмнени өлчөйт? термометр дегенби? Термометр билбейт экенмин. Жерди өлчөйбү? Жерди өлчөйт. Термометр. Ошол эстен чыгып калыптыр, бирок уккам. Термометр. Ал жей турганбы, кие турганбы же Буюм ал колдоно турган. колдоно турган буюм, мисалы тапочка сыяктуу. Жок, андай эмес. Эми кандай десем, бир нерсени өлчөгүч да, короче. Тараза. Жок, тараза эмес. Бирок эсинен чыгып калыптыр, ошого эч көңүл бурбадым да. Термометр менин оюмча физикада колдонуучу. Эми температураны өлчөө жок. Термометр бул эмне жылуулук Өлчөөчү курал беле? Жылуулук өлчөөчү курал. Мисалы жана көмүр жакканда же газ жакканда, Үй куралынан үй куралы, үй курганда, тагыраак айтканда, шпаклевка кылганда жана үйдүн дубалын тегиздей турган аспап болушу мүмкүн. ошондой. Сиздин оюңузча? Ошондой эле. Ошондой аспап. Бетме-бет чыгармасынын эң башкы каармандары. Бетме-беттиги Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы. Чыңгыз Айтматов, Дагы ошол чыгарма кимдер жөнүндө болушу мүмкүн, эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Согуш убагында тартылган бул чыгарма. Жазылган, то есть. Согуш убагында. Ошо түрмөдөн качып келип, аялы Түрмөдөн ким качат? ошо Чыңгыз дейсизби? Жок. Ошон түрмөдөн качып келип, короче, бир үңкүргө жашап, аялы багат. Ошондой эле. Биздики деле ошондой. Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов. Башка арман дагы? Бетме-бет билбейт экенмин. Бетме-бет Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы, башка каарманын билбейм, унутуп калдым. Ал чыгарма эмне жөнүндө балким?
билесиз? Билбейм. Бетме бетте качкан эме Ильяс. Жо Ильяс эмес, эме ким эле? Бетме бетте Исмайыл. Анан анын аялынын аты ким эле? Жок, акбар алып. Жок, азыр. Исмайыл калган билбейт экенмин. Исмайыл, анын аялы. Аялын билбедик, Исмайыл экенин билебиз. Нурга, ой. Бетме бетте Исмайыл менен Жамиля да. Исмайыл менен Жамиля. Мен да билбейт экенмин. Исмайыл, Алтынай. Тагым. Ушуларды билем, короче, ошолордун главный каармандары го. Исмайыл. Азаматсыздар. Ардактуу достор, бүгүнкү берүүнүн суроолору мына ушулар болду. Биздин видеолорго класс басыңыздар. Ой пикир калтырыңыздар, кайсыл каарман жакты, кайсыл суроо жакты. Жана ошондой эле биздин каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар. Барыңыздарга аягында суроо. Кыргыз жаштарынын билим деңгээли канткенде көтөрүлөт. Эң оригиналдуу жоопку Алипе суроо жооп долбоорунан белек. Көрүшкөнчө, сак саламат болуңуздар.